Ош шаарына ичүүчү таза суу берүү аба ырайынан көз каранды. Анткени калаага суу ачык асман алдындагы ак буура дайрасынан берилет. Суунун ылайланышынан шаардык суу канал ишканасы тазалоочу жабдыктарын сактоо үчүн калаага суу берүүнү токтотот. Мындайда шаардыктар болгон идиш аягын көтөрүнүп алып суу издеп чыгышат. Ошо кыйналып эметип карыга жаш балдар менен келип буякта туруп атабыз. Уруш талаш болуп атат, кечкече согушуп кетип атабыз. Ошо сууну чечишсе болмок да. Келсем да очередь көп экен. Турабыз ошо очередь күтүп, бала чака менен азыр чай пай кайнатып ичиш керек. Очередь көп экен. 200-300 адам турат. Менин убактым жок, кайра албай кетишке туура келип атат. Салиева 62-64. Анан Бул аралыкта суусуз калган жарандар үчүн суу каналы ишканасында ыкчам байланыш телефону ишке түштү. Жарандарды ичүүчү таза суу менен камсыздоого муниципалдык кызматтардан да кошумча техникалар тартылды. Өзүңүздөр көп болдуңуздарбы? Секунд тыным жок да. Биз азыр шаарды 4кө бөлүп алып туруп башкарып атабыз. Бул ирет таза суу берүү 2 суткага үзгүлтүккө учурады. Ош шаардык суу каналы ишканасы суу өз нормасынан ашып киргилтенип кеткенин айтат. Буга Папан аймагынан жүргөн сел ташкыны негиз. Папан суу сактагычынын жогору жагында жайгашкан айыл жактарда катуу селдер жүрүп, натыйжада Ак буура дарыясынын суу ылайкалыгы нормасы 48.000–50.000 миллиграммга чейин чыгып кеткен да. Бул деген сөз 1 литрде 48–50 грамм ылай деген сөздү түшүндүрөт да. Өз кезегинде жергиликтүү бийлик кала тургундарын ичүүчү таза суу менен камсыз кылууда анын альтернативалык жолун азырынча камсыздай албай келет. Бирок акыркы 10 жылдын ичинде эле 2 ири долбоор ишке ашырылган. Үмүттү актабаган долбоорлор чийки иштелип чыккан деген жүйө менен максатына жеткен эмес. Аларга коротулган миллиондогон каражаттар да суу менен кошо жерге сиңген. Бейрасмий маалыматтарга караганда бул иштер боюнча 2 жооптуу кызматтын жетекчисине карата кылмыш иши козголгон. Ал арада шаардык мэрия тарабынан кезектеги дагы бир долбоор иштелип чыкты. Сметалык баасы 3 миллион долларды түзгөн программанын азыр каржы булагы табыла элек. Проектибиз бар, ошо Даңги деген жерибизде. Аны биз ошо жерге 3 миллион доллардык проектибиз бар. Ошо жерде 2 километр 400 метрге 2 труба тартышыбыз керек. Ошо жерге дамба курушубуз керек. Проект бар уже, даяр проектибиз бар. Ошондо эгерде акча маселеси чечилип калса, биз тендерди өткүзүп уже башташыбыз керекти. Уже пределге жетип калдык да. Мына бардыгыбыз, сиз бардыгыбыз азыр суу жок, маселе көтөрүлүп атат. Мына кече келген коноктор канча конок кече стадиондо кандай иш-чаралар болду, коноктор баары нааразы болуп кетишти. Биз бир эле биз шаар үчүн эмес, элибиз көп нерсеге таасирин тийгизип атат. Шаарда жалпы 500 чакырымда таза суу кууру бар. Ош суу каналы ишканасы 278 000 абонентке жана 2,5 миңдей мекеме ишканага ичүүчү таза суу берет. Шаардыктар 1 куб суу үчүн 5 сом 35 тыйын төлөшөт. Калктын ичүүчү таза суу менен камсыздалуусу 85% түзөт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.